өтүп бараткан дүйшөмбүнүн маанилүү кабарларынан маалымат алыңыз. Кыскача алар тууралуу. Укук коргоочулар 4 жаштагы Лидиянын өлүмүн суроо жаратып жатканын айтууда. Ал эми суунун боюнан табылган бөөктүн денесинде күч колдонуу байкалбаган милиция билдирүүдө. Алексей Навальный 15 суткага камалды. Буга кошумча 20 000 рубль айыппулга жыгылды. Бул арада Кремль митингге чыккандар спирттик ичимдик ичишкен деди. Түштүк Кореянын прокуратурасы өлкөнүн экс-президенти Пак Кын Хени камакка алууну чечти. Ал коррупциялык жаңжалга аралашкан деп айыпталып келүүдө. Суунун боюнан табылган 4 жаштагы Лидия Кашкарованын өлүмү көп суроолорду жаратат. Бул туурасында Коомдук коопсуздук кеңеши тобунун башчысы Валерия Сыдыгалиева көтөрүүдө. Айтымында 3 жумадан бери издөөдө жүргөн кыздын сөөгү ал жоголгон жерден 500 метр алыстыкта гана табылып жатканын табышмактуу. Тактап айтканда, буга чейин милиция ал жерлерди тыкыр издебеди беле деп суроо салат. Анткени менен милиция табылган кыздын денесинде күч колдонуунун белгилери жок деген маалыматты берүүдө. Эске салсак, 20 күн мурун жоголгон наристе 7 мартта Ивановка айылына жакын жерде даянсыз жоголгон. ӨКМдин өрт куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары кызды издөөгө чыгышкан, бирок табылган эмес. Бөөк үйүнө кетип бара жатып сууга түшүп кеткени болжолдонууда. Учурда экспертиза дайындалып, иликтөө иштери башталды. Бөөктүн апасы Бишкек Торгарт жолунун боюнда жайгашкан кафеде аны таппай калган. Издөө иштери жыйынтык бербеген соң адам уурдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Социалдык баракчаларга чейин кыздын сүрөтү жайылып, издөөгө алган интернет колдонуучулар акырына чейин наристенин аман табыларын үмүт артып жатышкан. 2010 жылдагы маражорлук боюнча иш улуттук коопсуздук кызматына 14 мартта өткөрүлүп берилген башкы прокуратура интернеттеги сайтына жазды. Бул арада жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмагатовго козголгон кылмыш ишин текшерүүнүн жыйынтыгы менен анын баш коргоо чарасы каралып, ал өлкөдөн чыкпай турган болду. Белгилей кетсек, 2017 жылы 17 февралда башкы прокуратура жогорку кеңешинин депутаты Алманбек Шыкмаматовго карата эсеп палатасынын аудитору болуп турганда коррупциялык аракеттерге барган деп кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде депутат УКМКга бир нече ирет суракка чакырылган. 2011 жылы эсеп палатасынын ошол учурдагы төрагасы Сабырбек Молдокулов кызматтык автоунаа сатып алуу боюнча тендердик комиссия түзүү боюнча буйрук чыгарган. Буйрук чыкканы менен эч кандай тендер өткөрбөстөн эле өздөрү барып жаккан машиналарды тандап алган. Маалыматта алардын жасалма документтери менен 2000-2001 жылы өндүрүштөн чыккан Mercedes-Benz E-класс үлгүсүндөгү автоунааларды сатып алганы айтылат. Бул арада жогорку сот депутат Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы боюнча даттануу арызын 29 мартта карайт. Эске салсак, 25 февралда башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевге коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмыш иштин ачылышына орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин билдирүүсү себеп болгону айтылган. Маевский 2010 жылы Альфа Телекомду башкаруу укугуна ээ болуу үчүн ошол учурдагы убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары, учурдагы жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевге $1 миллион бергенин билдирген. Түштүк Кореянын прокуратурасы өлкөнүн экс-президенти Пак Кын Хени камакка алууну чечти. Ал коррупциялык жаңжалга аралашкан деп айыпталып келүүдө. Айыпталып жаткан адам президент макамы менен эбегейсиз бийликке ээ болуп туруп, компаниялардан пара алып, алардын эркиндигин жана укугун бузган деп айтылат прокуратуранын билдирүүсүндө. Бул олуттуу суроо жараткан маселе деп белгиленген. Прокурорлор жетиштүү далилдер жыйналганын айтууда, бирок айыпталып жаткан тарап буларды четке какты. Азырынча прокуратура экс-президентти камакка алуу боюнча сотко ордер сурап кайрылганы так айтыла элек. Пак Кын Хе менен курбусу Чхе Сун Силдин тегерегиндеги жаңжал журналисттер мейманкананын жанындагы таштандыдан планшет таап алгандан кийин башталды. Ал планшетте жашыруун документтердин арасында президенттин сүйлөгөн сөздөрү жазылган. Кийин президент бул кызматка киришкен алгачкы жылдарда курбусу менен кеңешип жүргөнүн мойнуна алган. Конституцияны бузуп, курбусуна мамлекеттик сыр документтер менен таанышууга жол бергени үчүн элден кечирим сураган. Тергөөчүлөр президент жана курбусу Samsung компаниясынан эле $120 миллион алганын айтып чыккан. Аталган компаниянын жетекчиси да бул иш боюнча камакка алынган. Жалпысы болуп 30га чукул кишиге айып тагылды. Пак Кын Хе ошондой эле бийликти сынга алган маданият ишмерлеринин кара тизмесин түзгөн ага 9473 киши киргизилген деп айыптоого кабылып жатат. 10 мартта Түштүк Кореянын конституциялык соту президент Пак Кын Хеге жарыяланган импичментти колдойт. Дүйнө кабарларына улантабыз. Эми Орусияда өткөн жүрүштөргө байланыштуу кабарлардан антикоррупциялык митингдин ана башында турган оппозициячыл Алексей Навальный кармалгандан кийин айып тагылып 20 000 айып пулга жыгылганы айтылууда.
Сот полицияга баш ийбөө беренеси боюнча экинчи өкүмүн угузганын жатат. Навальный бул айып боюнча 15 күнгө абакка кесилиши мүмкүн. Эске салсак, 26 мартта бүтүндөй Орусия аймагы боюнча санкцияланбаган жүрүштөр өтүүнү маалым болду. Коррупцияга каршы күрөшүү талабы менен чыккан миңдеген киши полиция тарабынан кармалган. Премьер Дмитрий Медведевдин коррупциялык аракеттерин ашкерелеп келген Навальный митингдер мыйзамдуу болгонун айтып жатат. 26 мартта Орусиянын 100гө чукул шаарында өткөн нааразылык акцияларына 10 миңдеген адамдар катышкан. Чет элдик басылмалардын жазышынча каршылык акциясына чыккандардын көбү жаштар, бирок расмий Кремль жашы жет электердин спирттик ичимдиктерди ичип алып митингге чыгышканын билдирди. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун айтымында акча төлөп акцияга үндөп жаткандар тууралуу фактылар бар экенин айтты. Ошол эле маалда Орусиянын бийлиги жарандык позициянын билдирүү туура деп эсептерин, бирок ошол эле маалда мыйзам чегинде каршылык билдирүү керек деди. 11 каналынан түз эфиринден алыстабаңыздар, кийинки бөлүктө. Тбилисиде майрам евро биримдик менен виза режимин алынышы ыргуу менен коштолуп белгиленүүдө. Тажикстан коңшу өлкөлөргө болгон электр жарыгын сатууну улантат. Тажик бийлиги Ооганстанга болгон электр энергияны дагы 2 эсе көбөйтмөй болду. Ал эми Бишкекте манастын ааламы сүрөттөрдө чагылдырылды. Белгилүү сүрөтчү Майрам Куласаналиевдин чыгармаларын сиз да көрүп кетиңиз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун уюмундан алып ишкерлик менен алектенгенге карата каржылоону улантууда. Алардын арасында көбүнчө насыянын 20% тамак-аш, өнөр жай тармагындагы бизнес долбоорлорго бөлүнгөн, ошондой эле 20% транспорт жана логистика, 10% курулуш секторун каржылоого берилди. Аталган фонддун өкүлү Эркин Асрандиев бүгүн 11 каналынын коногу. Эркин мырза менен фонддун ишмердүүлүгү туурасында баарлашабыз. Кош келипсиз. Эркиндар эле бөлүнгөн каражаттардан баштасак, азыркы күндө канча каражат бөлдүңүздөр, анан ал акчалар кандай бөлүнүп атат? Банк аркылуу же түз эле берилүүдө? Фонд тарабынан ишин баштагандан бери бүгүнкү күнгө 682 долбоор жакталды. Жалпы суммасы 213 миллион доллар. Анын ичинен чакан жана орто бизнести колдоо программа боюнча биздин өнөктөш банктар аркылуу 656 доллар каржыланып атат. Жалпы суммасы 96 миллион долларга. 116 миллион доллар болсо, ири чоң 26 долбоорду фонд өзү түзмө-түз өзү каржылап атат. Жана сиз айтып кеткендей, теңинен ашыгы 50%дан ашыгы өндүрүш тармактарына бөлүнүп атат. Анын ичинде жеңил өнөр жай ишканалары бар, курулуш материалдарды чыгаруучу ишканалар, жана азык түлүктү чыгарган айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагында, чакан жана орто бизнести колдоо программасынын алкагында абдан көп күнөсканалар каржыланып атат. Айыл чарба секторунан да жакшы долбоорлор чыгып атат. Эркин мырза, сиздердин фонддун дарегине жакын арада сындар жааган, айрымдар бөлүнгөн каражаттарды капчыктуу байлар гана алып, жөнөкөй жарандар куру жала калып жатат дешүүдө. Сиздин пикириңиз кандай буга? Бул сыноого биз макул боло албайбыз, себеп дегенде жана мен айтып кеткендей, чакан жана орто бизнеске биз 656 долбоорду жактырып атабыз. Жалпы саны 682 болуп атат. Мындай эсептеп көргөндө, долбоорлордун санын алганда 96% чакан жана орто бизнеске, чакан орто ишканаларга берилип атат. Булардын насыянын суммасы 10 миң доллардан өйдө 1 миллион долларга чейин. Башкача айтканда, долбоорлордун көбүнчөсү суммасынан алып келгенде почти тең түзөт. Чакан жана орто бизнеске мунун ичинде бүт региондордо бар, жалаң гана Бишкек шаар эмес, Баткен, Ош, Көл, Нарын, Таласка чейин насыялар берилип атат. Ошон үчүн анан ушул насыялар кандай критерий менен таратылууда? Биринчиден, фонддун бөлүнүп аткан насыясы негизги гана каражатты сатып алганга берилет. Бул биринчиден жабдыктар, техника жана курулуш жумуштарына. Экинчиден, фонд бүт тармактарды неме каржылай бербейт. Мисалы, тейлөө тармагы же соода саттык тармагын биз каржылабайбыз, көбүнчө өндүрүш тармактарына берилет.
Мына биз билебиз, насыялар башка дагы өнөктүктөр аркылуу берилип жатат деп атышкан. Бул насыя алам дегендердин процессин оорлотпойбу, же болбосо орто жерден дагы пайыздар кошулбайбы? Жок, эч кандай. Биз менен иштешкен өнөктөш банктар доллар менен берилсе 5 гана пайыз алганга укугу бар, сом менен берсе 12%. Айтылган пайыздардан тышкары биздин кардарлар, ишкерлер эч кандай башка кошумча төлөмдөрдү төлөшпөйт. Маегизге рахмат. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун берилип жаткан насыялары жана учурдагы насыя алуунун жолдору тууралуу фонддун өкүлү Эркин Насрандиев менен маектештик. Бул арада Грузияда евро биримдик менен болгон виза режиминин алынып салынышы чоң шаан шөкөт менен белгиленүүдө. 2 күндөн кийин Грузия жарандары кыска мөөнөттөгү сапарларын визасыз эле ишке ашыра алышат. Буга байланыштуу маданий оюн-зоок программалар, концерттер жалпы өлкөдө өткөрүлүп жатат. Бүгүн болсо жарандардын чет өлкөгө чыгуусунун жеңилдешине карата Агмаш Энембли проспектисинен баштап Европа деп аталган аянтка чейин уланды. Бул арада Тажикстан Ооганстанга болгон электр энергияны экспорттоонун көлөмүн 2,5 миллион киловатт сааттан ашык жогорулатууну көздөөдө. Маалыматтарга караган мындай план ушул жылдын декабрь айынан кийин ишке ашмай болду. Душанбенин Барки.К улуттук электр холдингинин маалыматтарына караганда, былтыр Тажикстан 1,3 миллиард киловатт саат саткан. Энергетика министрлиги болсо республикада суу ресурсунун деңгээли жогорулаганын билдирген. Ал эми компаниянын башчысы Мирзо Исмаилзада мурдараак журналисттерге Ооганга болгон электр энергиянын сатылышы $4 жогорураак центке сатыларын билдирген. Бишкекте өтүп жаткан көргөзмө тууралуу Кыргызстануу Манас темасына арналган чыгармаларды жараткан таланттуу сүрөтчү катары белгилүү Майрамкул Асаналиевдин чыгармалары элдин назарына коюлду. Көчмөндөр оюнунун эң белгисинин автору, жаштар сыйлыгынын жана эл куту чебер наамынын лауреаты Манас Аламы деп аталган сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөгө буга чейин жарыялана элек баалуу сүрөттөр коюлуп, анын ар биринин сырын автор өзү баяндап бермекчи. Жаңы кандайдыр деңгээлдеги бир жаңы бир направление болуп калды да. Муну мен устат агайым өзүнчө бир жанр катары көрүп атат. Буга чейин мындай жанр болгон эмес. Анткени мен бул кыргыздын дүйнө таанымын ошо Манасты окугандайын, ошол жердеги Манастагы окуяларды, Манастагы образдарды ошол алып чыкканга аракет кылдым да. Ана себеби Манастын ичинде бүт нерсе бар экен, кыргыздын дүйнөсү бар. Ошол кыргыздын мындай бир колоритин, ошол кыргыздын мындай бир жытын алып чыкканга аракет кылдым да. Мына ушул кабарлар бүгүнкү дүйшөмбүнүн мазмунун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.